Феликс Кулов өлкөнүн атын өзгөртүүнү сунуштады. Эгер өлкөнүн аты Кыргыз Республикасы болсо, анда ал бардык тилдерде бирдей жазылып, бирдей айтылат. Мында пикирин экс-депутат, саясатчы Феликс Кулов Фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында өлкөнүн аталышы эл аралык аренада көп чаташып жатат. Ал буга мисал, жакында эле өткөн Аалам периси сулуулук сынагын алып баруучусу Казакстандын атынан биздин катышуучубузду көрсөтүп, өлкөнүн атын 2 жолу адаштырганын эске салды. Алгачкы булактарда кайрыла турган болсок, стан деген сөз перс тилинен келип, жер, өлкө дегенди билдирет. Азыркы перс тилинде топонимдерди элдердин жашаган жерлеринин географиялык сыкталыштарын түзүү үчүн стан суффикси колдонулат. Байыркы тарыхыбызда Кыргыз мамлекетин белгилөө үчүн стан префикси эч качан колдонулган эмес. Кыргызстан деген аталыш салыштырмалуу жакында эле пайда болгон. Мен убагында биздин өлкөгө Кыргыз Республикасы деп расмий аталыш берүүнү сунуштагам. Мен саясий оппоненттерим дароо сындап киришкен, бирок кийинчерээк бул тема улам көтөрүлө баштады. Биздин конституцияда өлкөнүн аталышы расмий тилде Кыргызская республика, Кыргызстан, мамлекеттик тилде Кыргыз Республикасы, Кыргызстан деп айтылат. Эгер өлкөнүн аты Кыргыз Республикасы болсо, анда ал бардык тилдерде бирдей жазылып, бирдей айтылат. Мен түшүнөм, азыр андан да маанилүү маселелер бар экенин айткан сынчылар сөзсүз болот. Бүгүн болбосо да келечекти жасоого эмнеге болбосун. Кемени кандай атасаң, ал ошондой сүзөт деген сөз бар эмеспи? Андыктан анын мааниси аты да окуяга таасирин тийгизет. Эч ким баласына жаман ат койбойт. Ошондуктан кандайдыр бир ат менен окуялардын ортосунда жашыруун жана белгисиз гармония бар деп жазды Феликс Кулов. Булак, Назар Ньюс. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Токмокто өспүрүмдөрдү зордуктоого шектүү 80 жаштагы карыя Бишкектеги СИЗО 1ге камакка алынды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин милиция 2022 жылдын 19 декабрында Токмок шаардык ички иштер башкармалыгынын балдар иштери боюнча инспектору Токмок шаарынын тургуну 2010 жылы туулган кыздын боюнда бар 8 айлык фактысы аныкталганын билдирген. Аталган факт ошол эле күнү райондук милицияда каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Андан кийин 2022 жылдын 20 декабрында Токмок шаарынын тургуну Г.Р. арыз менен кайрылып, анда ал 12 жана 14 жаштагы кыздары менен өзүнүн үйүндө жыныстык катнашта болгон 1942 жылы туулган Д.В. аттуу жаранга карата чара көрүп берүүнү өтүнгөн. Иликтөө иштердин жүрүшүндө өспүрүм эже-сиңдилер 2022 жылдын жаз айынан бери 80 жаштагы карыя Д.В.га үйүн тазалоого жардам берип келишкен. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 154-беренеси зордуктоо боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмыш иши боюнча бир катар соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Тактап айтканда, соттук медициналык, соттук психиатриялык, соттук психологиялык жана психиатриялык жүргүзүлгөн тергөө аракеттеринин жыйынтыгы менен жана соттук медициналык экспертизанын корутундусунун негизинде жаран Д.В. кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ошентип 2022 жылдын 31 декабрында Токмок шаардык соту камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасын тандаган. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Маалымат булагы Назар Ньюс.